Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биздин студиябызда өзгөчө коноктор менен жолугуп отурабыз. Өзгөчө дегенин себеби Ош мамлекеттик университети мындан 40 жыл мурда кыргыз филология факультетин аяктап, элибизге маданий жактан агартуу, билим берүү, жалпы эле ушу руханий дүйнө жагынан кызмат өтөп келе жаткан өзгөчө бүтүрүүчүлөр, өзгөчө дегенибиз бир үй бүлөнүн мүчөлөрү. Кыргыз элинин атын качкасындай таанымал акын, котормочу Алкул Осмонов жана Молдонияз сыйлыктары, адаби сыйлыктарынын ээси, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Атантай Акбаров. Куш келипсиз. Атантай агабыздын өмүрлүк жолдошу, Ош мамлекеттик университетинин дагы бир сыймыктуу бүтүрүүчүлөрүнүн бири, Кыргыз элине белгилүү боюнча аткаруучу, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, бүгүнкү күндө Кыргыз патенттин кызматкери, композитор Эжебиз Өктөм Калиева. Куш келипсиздер. Атантай агай, биринчи сөздү сизден баштасак, мына 40 жыл антиминт өтүп кетиптир да. Ошол кезге кайтсак, мына чү дегенде эле ушул университеттин сиздердин жан дүйнөңүздөрдө ордун сурагым келет да. Ошму сиз дегенде сиз кандай ойдо, кандай эстейт элеңиз? Бул эми Ошму эзелтен эле өзүнүн орду бар. Эстердин маалында дагы өзүнчө бир 3-чү орунду алып жүргөн ушундай чоң вуздардын бири да. Азыр деле ушул республикада эмени кымын алган айтканы менен флагман катары бирок Ошмунун өзүнчө салмагы бар да. Ошон үчүн биз баягы ушул учкан уябызбыз. Биздин Оксфорд менен Гарвардка бербейбиз деп жазгандырларым бар. Анткени бул жерде биздин азыр көз өтүп кетишкен агайларыбыз, ошо Жинар Шериев деген доцент, ошол адабият боюнча жакшы сабак берген бизге. Ошол адабият теориясы боюнча китептер жазган киши, республика боюнча ушул биринчиден болуп китеп жазган киши, ушундай адабият боюнча. Фольклор боюнча китеп жазган Алда теория Акбар Алыстыков деген агай, Алда фольклордун мындай чоң адиси болчу. Булар бизге абдан чоң терең билим беришкен да. Анан кыргыз тили боюнча ошол биздин кураторубуз Ашырбаев Токтосун деген алдагы өзү чоң адистерде доктор болуп кетти. Башка мугалимдер сандагы деканыбыз көп жылдан бери иштеген Сүйүнбек Ибраимов деген алдагы ошол тил илими боюнча чоң адис болчу. Булар баягы мындай сөз бар да. Ошмунун алды кенен арты тар деп коет. Кымынын алды тар, арты кенен деп коет. Анткени Ошмуга өткөндө өтүшүң мындай эме болгон менен окуганда процесс эме да, татаал. Чыдап окуш керек. Мындай бу жерде өзүнчө эле бир эме жактаганда бизде ошондой билим сапаты ошондой болчу да. Терең билим алышка ошондой бир багыт бар эле. Университетке өтүш кыйын болгон менен ал маалда. Бирок окуганда кээде илең салаң болуп эле жүргөн эмелер көп болчу да. Биздеги ошол маалда баягы айыл чарба жумуштарында эле бар элек, бирок баары бир сабакка болгон мамиле өтө башкача болчу. Анан мындай көп кырдуу ал ошол маалда деле азыр сингармония деп атпайбы, ошол баягы ар тараптуу өнүккөн деп ошол баардык эме катышчыбыз да. Илимге дагы мисалы үчүн ошол дипломдук иш болобу же болбосо курстук иш болобу ушундай астейл мамиле жасап, анткени агайлар ушундай тарлап болчу да. Бизде ушул фольклор деген сабакта мисалы үчүн бизде мурдагы курстан 4 алган кишилер сейрек болчу экен. Фольклордон жыгыласыңар деп атчу бизди. Бирок биз Кудай жалгап 14-15 5 алды да. Андай мындай марттык кылган себеби агайдын балдар чын эле окуган. Баягы бир суроону алса бөлүп суроолор. Ошол ар бир киши бирден даярданып, анан кайра жалпы талкуулап ушундай сабакка болгон мамиле күчтүү болчу. Экинчиси бизде адамгерчилик деген нерсе, ушул адамга мамиле жасоо, гуманитардык багыт күчтүү болчу да. Канчалык эмгекчилик болсо ошол адамды сыйлоо, урматтоо, ушундай баалоо күчтүү болчу да. Анда руханий байлыктардан биринчи орунда турат болчу. Анда бизнесмен деген нерсе ушундай кесип бар экенин билбейт элек. Блогер деген такыр түшүнүк болбойт эле. Анда ошол мындай эстердин маалында тарбияландык. Бирок ошондон бери дагы Ошму өзүнүн окуу боюнча көрсөткүчүн, сапат көрсөткүчүн төмөндөткөн жок.
Кудайга шүкүр, мындай азырга чейин ошол мындай окуунун сапаты жакшы. Өктөм эже, мындакей азыр жакшы белгилеп кетти. Эми сиздердин сүйүктүү кесибиңиздердин негизги себепчиси мына УЭК университет болуптур да. Ошонун жанында өзгөчө мына ушул сиздердин группаңыздардан 6 киши өмүр шеригин таап кетиптир да. Мындайча айтканда 3 үй бүлө ушул группадан чыккан экен да. Сизге ушул Атантай агайдын өзгөчө бир сапаттарын сизге таасир эткен, сиздин эсиңизде калган ошо жаштык кездеги инсандык сапаттарын, жигиттик сапаттарын эске салсаңыз деп сурайын дедим да. Ооба, биз туура айтасың, теги биздин группада эле, курста дагы эмес, группадан эле 3 үй бүлө мындай куруп кетти да. 3 үй бүлө болуп кеттик, 3 эркек, 3 аял болуп. Анткени бизге ошол мезгилде ойлойм, биз аябай кумандуу болсок керек, анан өтө таза болгонбузбу, ушундай балдар, кыздар чогулуп калган окшойбуз да. Анан менин дайыма эле айтып жүрөм, бир баарыбыз келгенде ыр жазчубуз. Анан баарыбыз жок деген дагы кеме жазчубуз. Ушунда анан чыгармачылык кечебизди өткөрүп калганбыз пахтада жүргөндөчү. Анан баарыбыз чыгып өзүбүздүн ырларыбызды окуп тааныштык да, чыгармачылык таанышуу өткөрдүк. Ошондо Атынтай ыр окуду. Атынтай ал убакта бизге караганда анча алдыга кетип калган, билимдүү, жанагы ырдын дагы ак ырды, эркин ыр деген формаларын жазып калган экен да. Биз салттуу жанагы да жазып жүрсөк формада, бул андан да өтүп кетип, анан ошончалык адабият боюнча дагы билими аябай жогору экен мен баалаган нерсем. Анан биз Атынтайга арнап ыр жаздык өзүбүз. Кыздар ыр жазганбыз. Анан ошол эме таасирдендик да, ушунчалык билимдүү акын бар экен жаныбызда деп. Анан ошондон тартып бир жакшы жери ошондой болду. Экинчиси, биз ыр жазбай калдык, уялып. Мен ойлодум, эми мунун деңгээлине жетиш үчүн мен аябай көп окушум керек экен. Анан ал үчүн мен ырды токтото турайын дегендей ой келди да. Анткени мындай ар бир Атынтайдын ар бир сабы табылга да. Ар бир ырында бир жок, бардык эле саптар табылга болуп кетет да. Ушунчалык кээде аябай философиясы да күчтүү, анан жана салыштырбысыз башкасы деген ушундай ойлору да ушунчалык күчтүү болот. Мисалы мен салыштырсам, менде бир ырымда бир мындай табылга тапсам сүйүнөм да. Ошол жагынан биз токтотуп калганбыз, бирок кийин баягы чыгармачылык деген токтобойт экен. Анан жүрө берди, ичимде жазылып жүрө берди. Анан акырында кайра эле ошол же чыгармачылык мындай болот экен да. Ыр менен да чыгат экен, оом менен да чыгат экен, же сүрөт тартып чыгып кетет экен. Ушундай бир сөзсүз бир түрү менен чыгат экен да. Анан ошентип жүрүп менен проза жазайын деп прозага өткөм, проза менен жүрдүм. Бирок жакында ошол бардык чогулткан ырларымды чогултуп бир жашоонун куту энеде деп былтыр өткөн жылы ошо 60-жылдыгыма карата китеп чыгарып, анан кечебизди өткөрдүк Москвадан, Казакстандан, бияктан деп. Анан ошол жанагы айтып атпайсыңбы, Атынтай экен негизги эмеси ошол мага жаккан, мүмкүн ошол чыгармачылыгын жакшы көрүп калдымбы мен, ошол менде ушунчалык бир эме пайда болду да, мындай сыйлоо, урматтоо дегендей. Анан ал барып ошол сүйүүгө айландыбы, ушундай анан үй бүлө куруп калдык. Кут кылсын. Ушул Атантай агай, мына жогоруда сиз өзүңүз да белгилеп кеттиңиз, мугалимдер, сиздерге сабак берген мугалимдердин аттарын айтып. Деги эле адамдын калыптанышында, бир ийгиликке жетүүсүндө анын чогуу жүргөн достору, шериктери, группалаштары да таасир этет да. Өзгөчө мына сиздердин группаңыздардан чыган инсандар көп чыгыптыр да. Ошолордун сапаттарын, ошол группалаштардын ошол кездеги билимге жасаган, кесипке жасаган мамилеси жөнүндө айтып берсеңиз. Ошол туура айтасың, жанагы устаттар дегендей эле кээде ошол өзүңдүн курбуларыңдан, курсташтарыңдан, группаштарыңдан да жакшы сапаттарын баалайсың. Ошол жанагы Виктор Гюгонун бир сөзү бар. Бири-бириңерди сүйгүлө, абдан катуу сүйгүлө. Бул дүйнөдө сүйүүдөн башка эч нерсе жок деп. Биз ошондой дүйнөнү сүйүүнүн көзү менен караган, мээримдин көзү менен караган, ишенимдин көзү менен караган, дүйнөнү таза кабылдаган, жомоктогудай кабыл алган романчиктарын ушундай балдар, кыздар эле. Ошонун өзү бири-бирибизге жөнүндө мындай таза сезим болгондо жүрөк ачылат го. Ошол мындай
руханий жактан жакындашуубузга дагы себеп болду окшойт. Анан ошондой эле тазалык азыркыга чейин биздин балдарда бар. Эч кимиси мындай ошол баягындай эле педагогдук эмеге калыптанган. Биз акын болсок деле ырлардын тарбиялык маанисин эстеп турабыз. Себеби ошол гумандуу багыт баягы биз Айтматовдун чыгармалары менен калыптанган. Алык Осмоновдун, Жолон Мамутовдун чыгармаларын окуп калыптандырып башталышында ушундай улуу кишилерден сабак алган үчүн бизде ошол улуулукка, сулуулукка умтулуу руханий бир багыт ошондой бизде өмүр бою калып калды да. Азыр деле жашоо турмушта сөзсүз илимдин көзү менен карайбыз, же чыгармачылыктын көзү менен карайбыз да. Бизди жакындаткан нерсе ошол. Бизде анан кийин тынымсыз мындай чалыкпаган изденүү бар да. Төмөжеке, мындайки куштун эки канатындай болуп, дайыма бири-бириңиздерди колдоп келгениңизди жалпы кыргыз коому жакшы билет да. Мына сахнада да чыгармаларды аткарып, чыгармачылыкта дайыма эриş аркак элге кызмат кылып келе жатасыздар. Атамтай Айдын мына ушул сиздин чыгармачылыктагы орду жөнүндө сурагым келип турат да. Кайсы бир обон жазууда, кайсы бир илхом келип калганда ошону элге алып чыгууда сизге кеп кеңештерин айтып, же ошого бир түрткү болгон бир окуяларды эске салып берсеңиз, кайсы бир чыгарманын жаралышында? Эми бул киши менин педагогум десем да болот. Андай туура айтып атпайбы, баягы чыгармачылык көз менен көз караш менен карайбыз, педагогикалык жанагы илимий жак менен карайбыз деп атпайбы. Ошол сыяктуу бул киши мурдараак, эми Атымтай Акбаров мурдараак атактуу болду. Бул атакты дагы неме кандай көтөрүп жүрө алыш керек да. Анан ошо жөнөкөй болгону, жөнөкөйлүктө өтө кыйын деп коет го. Жөнөкөйлүктү үйрөндү мисалы Атымтайдан мындай. Анан бул эми кээде аша чаап кеткен саптар болгондо, бул мындай акырын мындай кылсаң болот деген кеңештерди берет. Кээде ошол мындай калыпка салып турганда, анан бул Атымтай өзү жана профессионал акын болгон үчүн, жана кесипкөй акын болгон үчүн мунун чыгармаларынан таасирдене мисалы да. Бирок биринчи жолу обон чыгарганымда ошол менин апамдын өзүнүн ушундай немеси бар эле да, дайыма бир кайрыктарды кайрый берет эле да. Мындай илгери жанагы ии кирип отурганда бир сонун кайрыктарды кайрыйт эле. Анан апа дагы ушуну ырдап берчи десек, башка кайрык кайрып коет эле да. Анан бул обончулук ошол апамдын канынан өтүп келатабы, ошол генден өтүп келатабы билбейм. Бир убакта мен ошол Атымтай Акбаровдун жанагы Сен деген ырына биринчи жолу обон чыгардым. Бул уулум экөө бир командировка кеткен, жана улан экөө. Анан бир айдай жок болуп калышты. Ошол мезгилде ошол кайрык биринчи 4 сап келди, андан кийин обон эмес кайырмасы келди да биринчи. Анан мындай болуп ошондой даяр болгондо Атымтай келип калды. Атымтайга ырдап бердим менчи. Анан ырдап берсем, бул кадимкидей таасирденди да. Атымтайга таасир эткен обонум, значит, демек башкаларга да таасир эткен деген менде ой калды дагы. Анан андан ары обончулугумду уланттым да. Ошондой жерлерде мисалы Атымтай дайыма бул чыгармачыл киши болгон үчүн баягы кээ-бирлер айтып коет, эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт, анан экөөңөр тең чыгармачыл болсоңор деп. Мен эми буга чейин баягы Атымтайдын чыгармачылыгын биринчи орунга коюп, аны өзүмдү экинчи орунга коюп, өзүмдүн чыгармачылыгымды дагы акырын мындай жасай берген, бирок акырын тура берген да мындай. Анан мен дагы чыгам деп жулунбайлы, балдарды бутка тургузуп, окутуп, андай мындай чарбалык иштери менен көбүнчө мен алектенип жүрдүм. Андан кийин менин чыгармачылыгымды бул колдоп кетти да. Бул баягы баш көз болуп дегендей бияка тияка кылып неме кылганда жардам берип кетти да. Атадай эми биз үчүн азыркы жаштар үчүн мындай сүйүүгө туруктуу болуу бул көбүнчө эле кинодогу нерсеге айланып кетти да. Моюнга ала турган чындык болуп атпайбы? Анткени мына ушул эң ыйык сезимге махабат деп коебуз. Ушуга мындай улуттуу мамиле жасаган жаштардын арасында аз болуп атат да, тилекке каршы. Бирок сиздер мына бизге үлгү катары ошо турмуштан ушул сезимге, ыйык сезимге жооптуу мамиле жасап, мындай үлгү катары жашап келатасыздар да. Анан чыгармачылыкта дагы Сүйүү гимни деген чыгарманы чогуу жаратып,
мындайча айтканда мындай бир куттуу үй-бүлөлөргө бир ортосуна бир жакшы бир шамчырак жаккан сыяктуу чыгармалар жаратып келатасыздар да. Ошол чыгарманын жаралыш таржымалы жөнүндө сурагым келип атат. Тексти сизге караштуу, э? Ошол жана айткандай биз ошо группадагы эле азыркы жанагы балдарыбыз мисалы үчүн Ташболот агайыңар ошо биздин группада окуп, ошондой эле романтик, ошондой эле жакшы окуган, мындай баардык нерсени мындай эме таза кабыл алган ушундай жигит эле да. Жашоодо деле ошол боюнча калды да, биз өзгөргөн жокпуз. Алмаз Токтомухметов ал деле ошондой жакшы окуган, лидерлик касиети бар, эмгекчил болчу. Башка жолдошторум деле ушундай да. Бул Өктөм эжекеңерди үйлөнгөндө кожогелде кулуйуп айткан, силер башка дагы мындай филфактан башка дагы факультеттер бар экенин билет белеңер. Ошол жакта кыздар бар. Ошол жакта кыздар да окутган билет белеңер. Алмаз күнгөр бир группада мен тамашалап калчу. Анан бул Өктөм эжекеңде ошондой окуганда эле жакшы окуган, баягы жакшы окугандарды бизде атышыктерди ийип койчу сүрөтүн. Ошондук өзү балалуу болот деле ошондой жакшы окуган. Мында да ошондой лидерлик касиеттер бар эле. Анан жашоодо жана айткандай биз ошол сүйүү деп атпайбыз, бул биринчи жактыруудан болот да. Өктөм эжекеңде чекесин чыгардык, ошо биринчи мага жазган, ырлары жаккан, тиги ошондой бир симпатия болот да. Анан кийин ошол нерсе бул деле эмгек сыяктуу, мындай бир нерсеге жоопкерчиликке мамиле кылган киши ошол нерсени бир мисалы жазды көрсө жазды карап ошондой толкуйт, ошол сыяктуу эле адамды да жактырган кишисин улам терең билет. Анан кийин дүйнөсү аралашат, баягы эме деп коет го, эки жүрөк бир сүйүү деп коет го, ошондой болот. Анан бирин бири толуктайт дегендей да. Ошол эжең экөөбүз да бир жактарыбыздан бири-бирибизди толуктап турган кишилер экенибизди кийин түшүндүк. Анан мен ошондой романтик болчумун. Ошондой эле кандай десем, акчанын баркын билбейт элем. Атым матта жоморт деген ушундай. Анан жашоодо практикада да менде көп нерсенин теориясын жакшы билем. Практикада жашоодо мага караганда кээ бир жактарынан эжекеңди жакшы билет, мисалы үчүн. Ошо киминди кайсы мезгилде жазгансыз? Бул эмени ушул жаш маалда жазганбыз. Ал кимге чейин мен көзүңдү сүйдүм деген ырды арнап эжекеңе калың төлөгөнүм. Ал дагы тиркелердин баарын бир айланып чыкты. Көзүңдү сүйдүм деп сөз болгон меники. Аш жүрөгүм мына эле биринчи аткарып чыккан. Анан бул ушул сүйгүм деген ырды, анан сен деген ырларым мен мындай эле жазылган ырларда оон чыгат деп ойлогон эмес, бул стих катары жазылган да. Анан ошолорго кийин жылдар өткөндөн кийин анан Өктөм эжең кайрылып бир топ убакыт өткөндөн кийин ошол экөөнүн тең ошондой чыкты да. Дагы мен Кудайга кат жазам деген ондорун өзү мындай профессионал поэзияга кайрылып стихке кайрылып оон жараткандар аз да, мурда бизде мурдагылар болчу. Азыр андай стих эмес, көбүнчө песняларга гана чыгат. Себеби стихте ойда терең болот, анан мындай эметкенде оондордо ошодо келиш керек да. Мындай изденүү керек башка жерде. Анан ошол Өктөм эжең чыгарганда оонда жакты мага. Анан кийин чогурдабай деп сунуш кылгандан кийин чогурдап калдык. Анан Кудай жыглап элге дагы жакшы алынып кетти. Бизде чыгармачылык кишилерде ушундай баягы кайсы бир чыгармаң элге алынса, мындай толкунданып, жакшы болгон экен деп жаш баладай эле сүйүнөсүң. Анан каныкери алып калат, кээде өзүмө жаккан бир чыгарма кээде элге алынбай калат, ошондой деле болот. Ошон үчүн ушул сүйгүм былтыр 60 жылдыгына карата эжекең Москвадан баштап атабыз, Казакстанга да бардык. Ошондо нөмөртүн байырдап келатабыз, мына бүгүн тардадык. Улай беле төлгүрдү алып калсын. Өктөм эже, жаштардын арасында бир сөз айтылып жүрөт да. Сүйүүгө жетпегендер гана чыныгы сүйүүнүн бар экенин билет дегендей сөздү айтып жүрөт да. Анан өзү вообще мындай деги эле сүйүү жок деген түшүнүктөгө жүргөн жаштар да бар. Ошолорго сиз кандай кеңеш берет элеңиз, кандай өзүңүздүн ойлоруңузду айтат элеңиз? Сүйүү бул өзү ойлоп коем, мындай жолуккан кишиге жолугат окшойт депчи. Кээ бир адамдар сүйүүнү түшүнбөй деле өтүп кеткендер бар да. Анан ошолор
журттун ою болуш керек, жанагы сүйүү жок же болбосо сүйүү жетпей калган сүйүү деп. Анан биз Атымтай экөөбүз көбүнчө талдап калабыз, баягы сөздөрү сөзсүз түрдө жетпей калган болсо, ошол ырларды муңдуу же адамдар ушондой жактырабы, муңдуу баягы жетпей калды, мен сенден деп ошо калып калдым деген немелерди жакшы кабыл алышат да элдерчи. Ушундай текстти жакшы көрөт экен дейбиз да, мындай. Ошол мезгилде шаңдуу ырларды деле мындай жакшы көргөндөр бар. Кээ бир адамдар ырларды неметкенде мындай тааныштарыбыз бар да, сөзүн айтып неметкенде түшүнбөй деле калабыз. Бизге жеңилирээк, жана көзүңдү сүйдүм, өзүңдү сүйдүм десе түшүнүктүү болот деп, оондурлар ошон үчүн баягы песняларга жазылат экен деген ошондон болсо керек. Анан бирок бул сүйүү деген бар. Анан сүйүү менен жашап эле жүрөбүз. Анан сүйүүдөн жаралган балдар да жакшы болот экен. Сүйгөнүң менен жашасаң мындай кызыктуу дагы, анан мындай берекелүү деген жашоо ушундай болот деп ишенем мен. Анан жаштарды ушул таза сүйүүгө, баягындай сатпаган, мындай акчага алмаштырбаган сүйүүгө үндөйт элем. Рахмат. Атымтай агай, сизден мен туулган жер жөнүндө сурагым келип атат. Анткени сиздин ошо чыгармачылыгыңызда касиеттүү Чаткал жергесинин, ошол жердин жаратылышынын бир таасири болсо керек деп ойлойм да. Туулган жердин сиздин оюңузча касиет канчалык, чыгармачылыгыңызда орду канчалык? Мен азыр өктөм айтканга бир-эки кошумчалап коеюн. Анткени сүйүү дегенде биз толкундап кетебиз да, сүйүү дегенде сүйүнүп кетет адамзат дейт. Жанагы Жорж Гордон Байрон айткан экен, Петрарка эгер лаврага жеткенде ага өмүр бою арнап сонеттер жазбайт болчу депчи. Ошонун сыңарында кээде бизде мындай деген бар да, муза деп коет. Ал муза деген мисалы үчүн сулуулукка же бир ошол илхам бергенде бир тамчы тамганда бир эметип кеткөн, карайсыңбы, ошону көңүлдү бурдурат. Ошого арнап бир эме чыгып кетиши мүмкүн, чыгып кетиши мүмкүн. А бирок ал музаны адам колун деле кармабашы мүмкүн. Негизи кармабайт деле да. Ал муза менен жакындашайын деген ой деле болбойт. Бул ошо кээде бир нерседен жалт этип эле эметип болуп кетти. Анан мындай кадырлесе турмушта бул сүйүү деген негизи бар. Бул жанагы чын айтканда ошол жана өктөм айтып кетти. Бул турмуштун күчү ошондо да. Ошондо жоопкерчилик болбосо, ал сүйүүнү деле баягы кызыгуу деген бар го. Бирөөгө кызыгып калат деп коет да. Турмушта илгери ошону кызыгып калыптыр. Анан деген сөздөр бар да. Ал кызыгуу менен сүйүүнүн айырмасы кичине бар. Себеби кызыгуу болуп анан барып сүйүүгө айланышы мүмкүн да. Ошол баягы сүйүү деген олуттуураак, кандай десем, жашоону кармап турган өзү. Кызыгуу деген жанагы муза деген сыяктуу бир нерсеге мындай жалт этип мындай караганда көңүл бурулуп мындай эме болуп кетет. Адам жүрөгү толкундашы мүмкүн, ошондо ырчып кетиши мүмкүн, алтын оончуп кетиши мүмкүн. Бирок ал мындай эмес да. Жете элек сүйүү деп ойлойм да мен ошол эменичи. Демек, сиздин чыгармачылыгыңызда мындай таразага кое турган болсок, туулган жер менен өктөм эжени кимисинин салмагы чоңураак? Мен ал жөнүндө жазган ырларым бар. Эме деген жалпы эле сүйүү менен ушул эме жөнүндө, жанагы ата журт жөнүндөчү. Ошондо адам өмүрдө жашоодо эмгек болду менин культум, жагымдуу сүйүү болду өмүр пультум. Эки рет төрөлмөй жок, эки өлмөй жок. Эч кимге болбо туткун, жүрөк булкун. Садага чабам баарын ак сүйүүмө, а сүйүүм сага курман ата журтум. Чабуулар болсун. Анан туулган жерди айтасың, ошол туулган жер чынын айтканда баардыгыбыз өктөм эжең деле, ким эле калемгер болсо, биринчи менимче туулган жерден баштайт. Себеби жаз келгенде башкача сезим болот, кыш келгенде аппак кар деп башкача сезим болот. Ошонун баарын мугалимге арнап жазат, же ушинтип же бир классташын жакшы көрүп жазышы мүмкүн. Жашоодо ошондой да. Бул баягы туулган жерден башталат. Ошол анткени көзүмдү ачып көргөн дегендей, көргөнүм билген биринчи туулган жер да.
кичи мекен деп калып атпайбы, ошол адамдын натурасы да ошол тууган жеринен калыптанат. Жанагы бир нерсе болгон жоопкерчилик сезим, сулуулукка болгон мындай аздыктуу сезими, айылдаштарына болгон бир мындай өзүнчө бир кандай десем, өзүнчө сүй да, сүйдүн башка түрү да бул. Жакшы көрөт го айылдаштарын, сыйлайт, жакшы көрөт. Ошол тоолорун жакшы көрөт, сууларын жакшы көрөт дегендей ар бир жердин ошол эмеси бар да. Ошон үчүн мындай туулган жерге ар бир эле акын кайрылат деп ойлойм. Тумеже, ушул бир сөз бар го, жанагы эгер жерге жаракат кетсе акындын жүрөгүнөн өтөт депчи. Ошол акын менен өмүр сүрүп келе жатасыз. Мына ушундай айлана тегеректе болгон окуяларга таасирленип, мына ушундай кээде депрессия дейбизби, ушундай бир психологиялык оор абалдарга туш келип калган учурлар болобу? Атантайга айтмай. Мен бир илгери айтып койгон экен бир сөздү, ошону кээде айтып калышат. Акындардын аялдарына өзүнчө эстелик тургузуш керек деп койгон экен. Акындын аялы болуш өтө кыйын деп, анткени биринчиден акындар баягы чыгармачылык менен жашайт да. Мисалы Атынтай чыгармачылыкты биринчи орунга койгон, ошо менен жашайт. Дайыма ой багып жүрөт, ойлонуп жүрөт. Кээ бир сөздөр сүйлөсөң укпай да калышы мүмкүн, мындай кабыл албай да калышы мүмкүн. Ушундай ошол мезгилде мындай түшүнүү менен мамиле жасаш керек да. Мен деле өзүм чыгармачылмын, бирок мен Атынтайга караганда мындай жоопкерчиликтүүрөкмүн да. Үй бүлөгө тегиндей, мындай дегендей. Анан чындыгында ошондой, мисалы ар бир мисалы Баткендин эме окуясында деле бир укмуштай сонун ыр жазды, мындай тиги жоокерлерге арнап, өтүп кеткендерге арнап, анан ата журт жөнүндө деп багы ар бир кырдаалдарга карата, ошол мамлекетте болуп аткан эмелерге, ууш кыйыштарга карата дагы мындай эмоциясын билдирет да акындарга. Анан үстүнө бул акындарга бул бир болсо акындар баягы өтө менин оюмча да, бул менин өзүмдүн оюм, өтө патриот болот да. Акындар өтө патриот болот дагы, мындай башын сайып коет да, ата журт үчүн, мекен үчүн дегенде башын сайганга даяр да. Анан ошол мезгилде акындар өтө назик болот да. Анан буларды мындай кичине баягы калкалап туруш керек деп ойлойм. Мындай кээде сынып калышы мүмкүн да. Таптакыр баягы кээде сын жөнүндө дагы мен эметип калам да, сын жазыш керек деп. Мен деле убагында сын жазгам, бирок бул сын туура эмес экен деп калдым да. Өтө сындаганда адамды сын курчатат деген менен кээде адамды сын өлтүрүп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн баягы ушул Атынтайдан улам мен билем да, ошол булар өтө курч дагы болот, өтө баатыр дагы болот. Ошол мезгил өтө назик да болот да. Буларды мындай коргоп, ысык сууктан мындай алып өтүш керек дегендей. Абдан жакшы айттыңыз. Атантайдан өз жөнүндө сурайынчы. Кандайдыр бир сырттан болгон таасирден улам өзүңүздөн бир чыгармачылык илхомду жоготуп алып, же бир саптарыңызды жоготуп алып, бир өкүнгөн учур болгонбу? Мен саптарымды башка бирөөлөр алып, эме болуп жүрүшөт, андан мындай ага өкүнмөсө март киши барк нерседен март болот. Анткени сенин ошол ырың бирөөгө жагып калса, сабың ошону бирөөлөр алып кичине окшоштуруп жатса, ал деле жакшы. Ал үйрөнчүк акын болушу мүмкүн. Болбосоң бир сен менен курдаш болушу мүмкүн, бирок ага ошого жаккан. Ал аны сендей бере албайт, бирок баары бир ошону башка бир сүрөт таасирден сүрөт тарткандай сыяктуу болот да. Анан негизи бул өзү акындык деген жанагы эменин улуттун генетикалык эмесин алып жүрөт деп коет го. Ошондой бир салт санаасы, улуттун дүйнө таанымы ошол акындын канында жүрөт да булчу. Ошон үчүн акыны бар улут бул жок болбой турган улут. Анткени акындар ошол биз моундай деп баягы Касым Тыныстановдор ошол кыргыздын мурда өткөн немелерин баягы академия кечилерин деген пьесасында көрсөтүп, мындай улутту сүйүү менен караса, аны ошол маалда немеде социализм болуп атса эскиге булар умтулуп атат деп тескери кабыл алып жертва болуп калган да, мындай курмандык болуп калган. Мындай караганда акын өзүнүн элин даңазалашы, өзүнүн элин жакшы жагын айтышы, себеби акын тубаса билет да, өзүнүн эли жакшы экенин билет, өзүнүн элин сүйөт. Аны даңазалган акысы бар, аны жакшы жактан айткан акысы бар. Ой, кандай ушул ал чын эле дилинде
мен ушу кыргыз болуп калганым кандай жакшы деп ошого кадыксыз ишенет. Ошон үчүн ал даңазалаганга акысы бар. Сиздер менен бул жалпы эле ушу сөз өнөрү, адабият, маданият жөнүндө канча сүйлөсөк да сөз түгөнбөйт. Эми жыйынтыктоочу суроо катары берейин. Биздин көбүнчө телекөрүүчүлөр жаштар. Ушул сөз өнөрүнө, обончулукка, аткаруучулукка, акындык өнөргө бел байлаган жаштарга мындай бир устат катары айта турган кеп кеңештериңиздер. Өктөбү сизден баштайлы. Ага жыйынтыктап берсе. Бул эми адам өзү койгон максатынан тайбаш керек экен да. Балдар жаштарга айтат элем, ошол эгерде максат кылып алган болсоң, ошонун артынан түшүп, анан ошон ага жетиш үчүн сөзсүз эмгектенишиң керек да. Баягы канча проценти талант, 99% эмгек дегендейчи чыгармачылыктын. Ошол мен бардыгына ушундай кеңеш берет элем, ошол максатынан тайбай, артынан түшүп, эме деген бар го, максатыңа жетиш үчүн бас, чурка дейт. Чуркай албасаң бас дейт, баса албасаң жөрмөлө дейт, жөрмөлөбөй калсаң жыл деп, эптеп жыл отуруш керек экен. Анан ошону жаштар жаш кезинен сезип, ошол чындап Кудайдан берилген нерсе экен да. Мен дагы ошол чыгармачылыкка кийин киришип калдым, бирок жетишип калдым аракет кылып. Ошол берилген, Кудайдан берилген талантты андан ары үркүндөткөнгө мен аларга кеңеш берет элем да. Тынбай эмгектенишип. Чоң рахмат. Мен деле ушуну улап айткым келет. Толстойдун таланттын 99% эмгек деген сөзү бар. 99% эмгек менен гана ал талант болот. Ага чейин жөндөм, шык болот. Анан өсөт да. Бирок ошол 99%ге кошулган бир жанагы Кудай берген талант болбосо, 99% дагы ал акын жарата албайт же башка нерсе жарата албайт. Ошо Кудай берген шык жөндөмдү азектеш керек. Мисалы үчүн ар кимдин бакыттары гана түшүнөт да. Мисалы мен ошол Кудай тааланын мага берген акындык талантын мен өзүм бактым деп түшүнөм. Ошол аркылуу гана мен өзүмдүн элиме кызмат өтөй алам. Мен мисалы үчүн башка деле иштерди жасай алышым мүмкүн. Башка багыттар, экономикада же саясатта же башка жок. Мен алар эмес. Жана Конфуцийдин сөзү бар да, эгер сен бир нерсе жөнүндө эч акы албай да иштей бергиң келсе, ал эмгек сүйүү депчи. Акындыкта ошол акындыкты сүйөгөнбүз деп, Кудай таала ошондой жараткан. Ал баягы биринчи орунда ал уктап атасыңбы, башка бул ошо жүрөгүң ошондой акындыкка согот да. Ошон үчүн мен деле уктап аткан түшүндө мезгилдик таблицасын таап атпайбы, себеби ал өмүр бою ошону даярданган да. Акындар да ошондой эмет, бирок бу таппай жүргөн оюн же сөзүн жаза албай жүргөн ырын келип түшүндө жазышы мүмкүн да. Ал тура калып жазышың керек. Аны эртең жазам десең болду, ошо жаштарга айтчу нерсе да. Анда ал жок болот. Ал кадимкидей эле ой болот, эмоция жанып кетет. Эмоция ырды кармап турган нерсе эмоция да. Гениальный ырды дагы ошол эмне кармап турат. Адамдай сезими. Абдан баалуу, таамай ойлорду айттыңыз. Кудай буйрса, жаштардын кулагына күмүш сырга бул сөз айткан кеңештериңиздер. Анан эми сиздер ушул турмуштан, калемден бакыт тапкан үй бүлө катары, калемгер катары, таланттуу инсан катары бекем ден соолукта узак жашаңыздар. Сиздерди карап биз үлгү тутуп жүрө берейик. Рахмат, сиздердин ишиңерге ийгилик. Дайыма жакшы ушундай уктурууларды жасап жүрө бергиле. Ден соолук каалайм, элибизде тынччылык болсун, барчылык болсун, жакшылык күндөр, жакшы кыргыз түбөлүктүү бир жолуна бара берсин деп. Чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт ушу менен соңуна чыгат. Сиздер менен кайрадан көгүлтүр экранда көрүшкөнгө чейин коштошобуз. Саламатта калыңыздар.